Жалпыңыздарга маалым болгондой эле 18 ноябрь күнү Узак району аймагынан Сумая аттуу кыз, 9 жашар кыз мектепке барам деп кеткен боюнча дайын жоголгон. Андан кийин анын өлүк денеси 27 ноябрь күнү ошол эле айылдан суунун жээгинен табылган. Бул боюнча алгач дайын жоголуу болуп иликтип баштаганбыз. Андан кийин денеси табылгандан кийин бул кылмыш преквалификация болуп, адам өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Анын негизинде тергөө кызматы тарабынан тиешелүү тапшырмалар берилип, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө кызматы, ошондой эле Жалал абад облус иштер башкармалыгынын Сузак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери, криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө шектүүделген ошол эле Сузак районунун тургуну 48 жаштагы тургуну шектелип тергөө бөлүмүнө камсыздалды. Учурда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан бул иштин жагдайларын аныктоо, эмне максатта бул жоосунга барган, ушул максатта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ал бул ишке ошол баягы акча сурайм деп опуз алып талап кылам деген сыяктуу башында ошондой максат менен кызды мектепке жеткизбей алып кеткендиги, ошондой эле ал кызды өзүнүн үйүндөгү жер төлөөдө кармап, оозун, бутун, колун байлап кармагандыгы азырынча анык болду. Андан кийин дагы тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кандай жагдайда эмне максаттарда болгонун дагы кошумча маалымат болсо аны да беребиз.